Кыргыз улуттук Манас театрынын өнөрпоздору эми эпос, элдик чыгармаларды жаздыруу үчүн студия издеп убара тартпайт. Театрдын ичиндеги ушул чакан бөлмөдө жумуштар аткарылат. Үн жаздырып, тасмага да тартуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп отурат. Мындан сырткары монтаж кылуучу компьютерлер да бар. Манасчы 3 мүнөт манас айтса, анысы бир 2-3 миң сом жок деген да. Эгер анысын шөкөттөп, үнүн кооштоп, аранжировкага турган болсо, ал акча каражаттын суммасы 4-5 эсе жогорулуп кетет да. Ошондой жагдайда бизде бүгүнкү манашчылардын вариантын жаздырыш керек. Кыргызстанда 20-30 манашчы болсо, ар биринин жүздөгөн сааттык вариантын жаздыруу, бул жеке компанияга барсаң, миңдеген миллиондон акча каражат. Ошондой таризде биздин сунушту колдоо алып, кубаттап, айткан өтүнүшүбүздү четке какпай, USAID уюму ушул 2,5 миллион сомдук техника каражаттарын бөлүп берди. Студиянын ачылышы салтанат менен коштолду. Ага мамлекеттик катчы, маданият ишмерлери, театрдын жамааты жана долбоорго колдоо көрсөтүп, студияга керектүү жабдууларды сатып берген USAID уюмунун өкүлдөрү да катышты. Долбоорду ишке ашырууга көмөк көрсөткөн уюмдун өкүлдөрү театрдын жамааты тарабынан сыйланды. Көстөнү күткөн оокаттуу болуп, балдарыбыз тиши чамдап, терең ыраазыбыз. USAID кызматкерлеринин биздин ушул калк казнасы болгон Манас дүйнөсүнө Саякбай атабызга, чоң Манас аталарыбызга берген жардамы элге эмес Кудайга да жагып отурган учур. Келген коноктор үчүн элдик ырлар аткарылып, Манастын үзүнүсү чет тилинде айтылды. Эми эл аралык уюмдардын жардамы менен улуу эпостун толук вариантын англис тилине которуу максат кылынып жатат. Мындан сырткары Манас тууралуу анимациялык эмгектер даярдалат. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Умар Малашев, Ала Тоо 24.